Сооронбай Жээнбеков камалат. Текебаев ачкан сыр. Өмүрбек Текебаев октябрь окуяларынын сырларын ачкан билдирүү жасады. Текебаев билдирүүсүндө Сооронбай Жээнбековдун сөзүнө таянып жасалган. Бул экөөнүн сөзүнө карап октябрь окуяларына кимдер кандай таасир эткенин, ал жараяндын тизгиндеп кетүүгө кимдер салым кошконун, эл ичинде айтылып келген көмүскө күчтөрдүн таасирин аңдып билүүгө болот. Текебаевдин сөзү боюнча Жээнбеков Садыр Жапаровду өкмөт башчылык кызматка бекитүү үчүн 3 жолу депутаттарды чогултуп берген. Иниси Асылбек Жээнбеков анын досу Торобаевдин ишеним каттарын да алып келген. 9 октябрда Атамбаев, Бабанов жана башкалар Ала Тоо аянтында жүрүш жасап келгенде, аянтагылардын жарымы Сооронбай Жээнбековго таандык кишилер болгон. Демек Атамбаев бийликти алмакчы болгондо аны токтоткон Жээнбековдун адамдары болуп чыгууда. Атамбаев жана Бабанов баштаган топ Ала Тоо аянтына келип трибунага чыкканда, аларга белгисиз адамдар кол салган. Атамбаевчыларды уруп согуп трибунадан кууп түшкөн. Атамбаев отурган машинага ок атышкан. Бул адамдардын баары Жээнбековдун адамдары деп айтууга толук негиз бар. Жээнбековда Атамбаевга ушунчалык жалданып каршы чыгууга себеп да бар. Анткени Кокус Атамбаев бийликке кайра келип калса, анда Жээнбековдорго күн жок эле. Алар качып кутулат же бүт мүлкүнөн ажыратылып абакка салынат эле. Мына ошон үчүн Жээнбековдор Атамбаевдин келишине жалдана каршы чыгып, ок атууга, уруп согууга барышкан. Жарандык согуштун учкундарын чыгаруудан да кайра тартышкан эмес. Мына ошол кезде түштүк тараптан спортсмендер такси менен атайын учактар менен ташылганы тууралуу сөздөр чыккан. Ал ишти айтылуу Райымбек Матраимов жасаган айтылат. Жээнбековдун сөздөрү түштүктөн спортсмендер алынып келингенин ырастайт. Жээнбеков менен Матраимовдор бир болгондуктан алар спортсмендерди биргелешип алып келди деген тыянак туура болот. Жээнбековдор эмне үчүн Ташиев жана Жапаровду тандап алышты? Аларды бийликке алып келүү үчүн бардык аракеттерди жасашты. Парламентти топтоп беришти. Андан кийин биротоло байлап беришти. Анткени Жээнбековдор үчүн Ташиев жана Жапаров айгышкан жоо эмес эле. Ташиев Жээнбековдун командасына кирип, анын президент болушуна 2017-жылы салым кошкон. 4 октябрда да Ташиев Жээнбеков менен сүйлөшүүгө барганы белгилүү. Анда сырткары Жапаровду Жээнбеков камаган эмес, убагында бошотуп койбогону эле болбосо. Атамбаевдин бийликке келиши Жээнбековдор үчүн жогоруда айтылгандай өлүмгө тете нерсе эле. Бабановда жоо болуп турган. Ал эми Мадамаровдун сөзү катуу тийген, келишкес оппонент болуп калган эле. Ошондуктан Жээнбеков жана Чимкирик парламенти менен Ташиев Жапаровду колдоого алышкан. Алар азыркы кезге чейин бир команда. 10 январда президенттик шайлоодо да Жээнбеков анын парламенттеги бийликтеги жан жөөкөрлөрү бүтүндөй Жапаровго иштеп, анын жеңишке жетишине бардык аракеттерди жасашкан. Мына ушундай. Серепчи Айданбек Акматов, Булак Аргумент KG.